sorry. I'm sorry your childhood was taken away from you. I'm sorry the leaders turned away from you. I'm sorry the world failed you. I'm sorry. Your pain is my pain. We're both children, but I wake up to an alarm clock. You wake up to the sounds of bombs. I wake up to mama saying, Mehdi, you're gonna be late to school. You wake up to your mama saying, hurry up, we need to move. I brush my teeth, you brush off the wounds. I wash my face, you wash off the blood. I go to school, you go to war. Assalamualaikum достор, кандайсыздар? Өзүңүздөр билгендей эле Сакарияда окуунун экинчи бөлүгүн мен силерге тартып берүүнү убадалагам. Жана кыргыз тилинде буюрса бул главный иштен азыр кирем, картаны басып, анан буюрса ичкерисин тааныштырам. Андыктан менин каналыма катталып кетиңиздер. Биз азыр киребештен кирип алдык. Мынакей, бул менин картам. Ушул картаны көрсөткөндө гана мени ичкерге киргизүүгө уруксат берет. İçine girgende birinci rет эле сиздер жолдо бара жатканда кадимкидей чындыгы жомоктогудай жашоону көрө аласыздар. Анан бул жакта болсо футбол аянтчасы бар. Бул эки университеттики бир. Мен баягыда сиздерге айткам, ал тууралуу аз толуктап айта кетем. Сакария менен Сакария уйгулама билимдер университетинин айырмачылыгы мен билишим боюнча Сакария уйгулама билимдери мисалы көбүрөөк %80-90 2 жылдык мындайча айтканда колледждердин факультетин көбүрөөк элейт. Университеттин ичи бул жак спорт факультети. Бул жактан дагы өзүнчө кеткен жол бар. Бул жакка дагы университеттин факультеттери бар. Мындай жашоону негизи кинолордо, Американын кинолорунда көрүп жүрсөңүздөр, даже Түркияда дагы ушундай табияттын курчоосунда болгон университеттердин бирөөсү бул Сакария университети. Сакария бул уйгулама университети. Эки университет бири болгондуктан экөөнүн тең Сакария университети деп атай берсек болот. Биздин дагы бир өзгөчөлүгү университеттин ичи чоң болгондуктан баягы мен өткөн посттон киргенден кийин бул жак уже эгер мен маршруткаларга мине турган болсом, ал бесплатный. Университеттин ичинде жүрүү маршрутка, автобустарга бесплатный. Мен бүгүн жума болгонуна байланыштуу жуманы буюрса Сакариянын ичинде кампустун университетинин ичинде окуйын деп келатам. И плюс сиздерге видео тартам. Буюрса бүгүн экинчи бөлүктө сиздерге ашкананы, анан ошондой эле биздин ичиндеги атмосфераны чагылдырып берем. Андыктан аягына чейин көрүңүздөр, кызык нерселерди, маалыматтарды ала аласыздар. Эгер билсеңиздер, баягыда мен ушул жерди жакшылап көрсөткөм. Бул жерде факультеттердин кеткен жери бар. Бул биздин ортобуз болуп саналат. Борборубуз мындайча айтканда. И плюс бул жакта китап кейфи деген, бул жакта китепкана бар экен. Аны да көрсөтүп коюптур. Анан ар бир жерде охраналар бар. Алар сөзсүз түрдө күзөтүп турат. Ар бир точкада бул мага аябай мындай коопсуздугубузду аябай жакшы карагандыгынын бир жолу десек болот. Анткени бул университетте 50 миңден көп студент окуйт. Эң эле кызыктардын дагы бирөөсүн айта кетейин. Бул жакта Түркияда орус тилин дээрлик эч ким билбейт. Түрктөрдөн, башка улуттардан орус тилин ким билет? Россиядан келгендер билет, Украинадан келгендер билет, анан кыргыз, казак и өзбек билебиз. Калган көпчүлүк мисал Түркиядагы жашаган улуттардын көпчүлүгү орус тилин билишпейт. Дээрлик Түркияда жашаган улуттардын көбү англис же болбосо түрк тилинде сүйлөшөт. Бирок мен көп кездештирген улуттар булар арабтар болду. Бул жакта көбүнчө ошол Европа, араб мамлекеттер тарабынан келген студенттер көп. Анан дагы Индонезия тараптарынан келген студенттер көп. Башында келгенде башка улуттарды көрүп алып, деп мындай өзгөчө бир сезим барсам, уже улуттар менен аралашып жүрөр, уже андай чувство жок болуп калат да. Бардыгы адам деген гана статус менен бардыгы менен мамиле кылып аласың. Мынакей жомоктогудай жолдон баратам. Арка жакта өзүңүздөр көргөндөй парк бар. Азыр мен бара жаткан жол ашканага, анан мечитке, анан биздин кампустун ичинде студенттерди тейлей турган банктар бар. Бул өтө сонун. Даже терминалдар тоже бул жерде бар. Биз кампустун ичинде гана өзүбүздүн мындайча айтканда керектүү нерселерибизди табууга болот. Кафелер да ичинде,
китепкана ичинде. Дели кампус өзүнчө бир шаар деп атоого болот. Өзүңүздөр көргөндөй достор, бул жакта уже терминалдар, банктарга келдик. Анан бул жакта болсо ошол кагаздарга ксерокопия дегендей ушундай иштемдер жүргүзө турган жерге келдик. Ар бир жердин өзүнчө бир атмосферасы бар. Бул жакта болсо терминалдар, анын жанында тейлөөчү банктар бар. Мисалы биз сырттан акча биздин паспортко которгондо үчүн Веста Union же болбосо Золотая Коронадан биз акчаларыбызды банктан гана ала алабыз. Через карта которо албайт. Анан биз ушул карталарды аштырып бул жерден иштете алабыз. Азыр болсо мен сиздерге азыр мечитке баратам. Бул жакта өзгөчөлүгү мечиттин эки тарабын бөлүп коюшкан. Аялдар да, эркектер дагы мечитке өзүнчө кире алат. Жана ошондой эле аялдардын дагы өзүнчө бөлүмү бар. Ал жака эркектер өтпөйт, эркектердин дагы өзүнчө бөлүмү бар. Азыр буйруса мен сиздерге мечитти көрсөтүп берем. Бул да биздин кампустун ичиндеги мечит. Караңыздар, кампустун ичиндеги эле, университеттин ичиндеги эле мечит аябай чоң деп атоого болот. I'm so happy because I'm study here. Түркияда болсо мындай жогоруга чыгуу бизде аябай проблема. Балким түрктөр көнүп калган, биз жаңы келгенде жогоруга чыкканда аябай кыйналып калабыз, кадимки тоого чыккандай болобуз. Көргөнүңүздөрдөй мечит бул биздин кампустун ичиндеги. Бүгүн жума намаз болгонуна байланыштуу бизде таттууларды таратат, тамактарды бесплатный таратат, икеде чай дагы бесплатный беришет. Биз мечиттин ичине кирдик. Эң негизгиси мечиттин ортосунда мындай жер бар. Ушул жерден дарат алат. Туалет өзүнчө, а бул жерден болсо айланасында отуруп алып дарат алышат, бул жерден суу чыгат. А бул мечиттин ички территориясы. Айткандай мынакей бекер чай таратылып, чай ичип атышат. Шорпода ичсеңиздер болот. Негизи бул жакта көп улут болгонуна байланыштуу таанышуу дагы, тил үйрөнүү да бир өзгөчө бир рахат. Мынакей бул жерден өзүңүздөр чай коюп иче берсеңиздер болот. Болгондо да бекер. Мынакей бул жерге жазып коюптур. 11ден саат 8ге чейин ачык болот экен. Чай бесплатный дейт. Чайды ичкениңерден кийин чөптөрүн, мусорлорун бул жака таштагыла дейт. Ашканага келген бул эң астыңкы этаж. Негизи 3 этаждан бар. 3 этажда тең студенттер. Азыр бул жакта кантин деп коет, мындай айтканда магазиндерден сатып алып жесе болот. Жана ошондой эле бул жакта артында оюндар бар. Biz azыр ашканадабыз. Азыр мен өзүм болгонум айыштуу 3 тамак алдым. Бул бардыгы биригип 15 TL'ден түштү. Азыр мен ашкананын экинчи этажындамын. Анан тамак алганымды жана тартпай калдым. Негизи бул жактан өтүшөт, барып тамакты каалаганын тандайт. 2 түрдүү тамак болот, ошонун бирөөнү тандап туруп каалаганыңды жей берсең болот. 3 түрлүү тамакты аласың. Могу жерде 2 университеттин өтүү жолу экөө. Бирөөнөн суунуку, бирөөнөн сабындыкка өтөөрөт. Азыр тамактан түшкөндөн кийин бул жакка алып барып идиштериңди таштайсың да түшүп кете бересиң. Видеону аяктадык. Экинчи бөлүк түгөндө, буюрса кийинки видеолордо башка нерселер жөнүндө Түркия, балким тил үйрөнүү, башка багыттар боюнча дагы жаңы видеолор чыгарам. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Уни консалтинг сиздерге ар дайым жардам берет. Жана ошондой эле биздин Эламай Кыргыз каналына катталыңыздар.